Men саламатсыздар. Угуп bunu Sultanbay Cigиш. Жарым жылдан бері қоғамдық тартылды. Да. Бүгін емес де специально 7-ші этажда слушание өткөргөнбүз. Бүт колдогон. Бул жерде академия науктан болгон, бизнес болгон, бүт барды министрликтердин структуралардан болгон, бүт барды болгон. Ошондуктан бул эме болгон, анан сайтта жарым жылдан бери турат азыр. Хорошо. Бирдей эмеси жок. Макул. Жок, айтып атышпайбыз, коомдук талкууга алып чыкса жакшы болот. А тиги указ менен иштөөгө болбойбу? Мыйдам кандай болуп атат тиги? Ал указда Өкмөт баары бир корутунду бериш керек да биздин мыйдамдарга. Өкмөт менен чогуу отуруп, чогуу иштеп койсо, мен оюмда момундай талаш тарыш болбой беле. Азыр мен түшүнүгүм боюнча өкмөт өзүнчө, биз өзүнчө уруп кетип аткан жокпуз. Жок, бул жерде мындай да. Жана корутундуларды булар берди. Бирок корутундуларда эгер окуп көрсөңүздөр, ал жерде бул стратегический планирование жөнүндө, закон жөнүндө бирде сөз жок. Просто булар айтып атат, жанагы эме боюнча немеге ссылка кылып атат, закон о кабинете министров Кыргызской республики. Ошол жерде значит, биз могу менен иштейбиз, ошондуктан бизди дейт, как участника стратегического планированиядан алып койгула дейт. Биз башка закон менен иштеп атабыз деген мааниде эле айтып атат. Макулда бир сурам, агай сизге тиги плагиатство деп аябай көп сөз чыгып кетти да, сиз дагы макул болдуңуз да, 90% плагиатство деп. Жок, бул жерде 95% возможно. Но мен айтып атпаймынбы, плагиат это тогда, когда ты уже просто меники деп чыгарып атканыңда плагиат. А бул жерде мен айтып атпаймын, биз эменин законуну толугу менен алып иштеткенге деле закон не запрещает. Или вы как юрист считаете, что запрещает? Жок, билим берүү министрлигинин өкүлү отурат, плагиатствону бир сөз менен которуп бериңчи, кандай болот? Башка бирөөнүн эмгегин ага шилтеме бербестен колдонуу бул плагиат деп аталат. Көзмөсөз көчүрүп алып ага башка бирөөнүн эмгегине баягы шилтеме бербестик. Анан компиляция деген түшүнүк бар дагы бир. Компиляция деген дагы көчүрүп алуу толугу менен, анан ага шилтеме бербестик да, башка бирөөнүн эмгегине. Ошол бул жерде Эмгек деген ал чоң нерсе да, эмгегинби же сөздөрүмбү же түшүнүктөрүмбү? Эми эмгек дегенде Назаракич, Эмгектен шире же онун. Мисалы конкретизировать этип айтып бербейсизби? Ушул контекст жөнүндө ала турган болсок, мисалы мен бир мисал айтып берейин. Биздин бир профессорубуз Миннесота университетин бүтүрүп келген. Анан ал экономист макала жазган. Ошол кишинин англисче макаласын орусчага которушуп толугу менен. Бирок анын авторун көрсөтпөстөн, ал макала жасаганда бир макаланы толук кандуу макала жасаш үчүн 2-3 жыл убакыт кетет да, кеминде. Ал деген чоң эмгек да, мен ошол контексттен айтып атканым. Китеп окуду, эмгек акыл мээсин коротту дегендей. Анан ал эмгегин которуп, өздөрүнүн эмгеги катары жарыялап жиберишкен да. Мына ушуну таза кандуу плагиат деп айтса болот. Ахмат, мен билем, мындай биздин мамлекетте 10 жыл, 15 жыл эле жакшы иштеп келе турган, иштеп жүргөн указдар дагы бар. Эгер биз указ менен мыйзамдын ортосунда талаш болуп атса, указ менен деле жашаса болот. Эми билбейм, азыр концепциясын колдойбуз го, бирок указ менен мыйзамга эмне талаш болуп атат дегенде мага мындай түшүнбөстүк жаралып атат да. Жок, булар өздөрү же сиз булар менен сүйлөшө албай атасызбы? Назаракич, бу жерде мындай да, мен талашкан жерим жок бу жерде. Мен бу жерде, например, булар эменин жанагы 4 айдан бери жазып атканыңыз эми сүйлөшүп койсо болот да, булар. Президенттин указы боюнча мен эч кандай каршылыгым жок да. Булар менен эчтекен талашкан жокмун да. Бул туура эмес, бул закон менен иштеш керек жокмун да. Мен айтып атам, указга бул көмөк болот деп атпаймынбы? Ушул указды ишке ашырганга көмөк болот деп. Бириге бири каршылыгы жок да. Булар просто бул закон менен иштегиси келбейттер да. Ошол эле булардын эмеси, максаты эле. Же демек булар кортунду бербесе өтпөйт да бул. Жок, кортунду эмнеге өтпөйт? Ал жерде эме боюнча, жанагы эме боюнча кортундуну качан берилет? То есть обязательно кортунду керек деген жерде законда айтылып турат. Ушул мыйзам жакшы иштейт деп үмүттөнүп атпсыз да, кыскасы. Рахмат. Бул закон аябай жакшы иштейт. Аябай жакшы. Мен суроом жок, кечирип коелу. Чоң рахмат. Рахмат, Эльвизар Акеевич.